Мен строй материал сатып иштейм. Биз менен усталар иштешет. Алар ар бир алып келген кардары үчүн бизден алган суммасынан 10% чыгарып алат. Клиенттин маалымы болбойт. Билбейт деген сөз окшойт да. Чынында 10% кошуп сатыш үчүн өз басынан аша чаап кошуш керек болот. Товардын баасынан 2-3 эсе. Ушул нерсе адал болобу? Кененирээк толук маалымат берип кетсеңиз жакшы болот эле. Караңыздар, ортомчулдук бар го, шариятта бар. Бул далалчы депчи. Ал ортомчулук менен иштесе болот. Посредник болуп мынан. Бунун табасын жосо мен айтып атам. Мына сиздин товарыңыз 100 сомдон. Бирок ушул жерде мен үстүнө кичине бир аз кошуп клиент таап келип тапсам болобу? Макулдук болду. 150-ге таап келемби? 200-ге таап келем, ал меники адал. Бирок бул айтты. Таап келсең болот, бирок бир шарт менен. Сен 10 сомдон ашык кошпогун деди. Болду. Уже бул айтып койгондон кийин бул хозяин бул 10 сомдон ашык кошо албайм таксыр. Акылбы? Эгерде ал чектелбесе, ал менин ыктыярымда да. Алып келип таап албайм. Эчтеке эмес бул, уят эмес, бул сервис. Бул уят эмес, алхамдулилля, бул кызмат. Бул кызмат алып келип атасыз, мисалы кара. Мен айтып атам да, мына автобуска кетет эле, балыкчыга кетет. Клиентти мен топтойм. Клиентти ким топтойт, мен топтойм. Ар бир клиентке мага 50 сомдон бересиз. Мен айтып атам, балыкчыга, автобус, ухмош. Барардан барганга чейин Куран коюлат, дуа кылынат, зикир чалынат, дават айтылынат. 5 убакыт намаз ар жерге окто токтотуп айтат, силерди калдыр-кулдыр кылбайт. 90-дан ашпайт дедим мен. Ар кимди таап келген. Мен мээнет кылып атам, таап атам. Жаса бунун жүгүн алып баратам, алып келип атам, жол көрсөтүп атам. Ничего, бул сервис. Кызмат акысы да.